Бейиш нуру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде Константинополь же болбосо азыркы аты менен Стамбул сөзсүз фатх болот. Мусулмандардын колуна өтөт. Аны фатх кылган кол башчы кандай гана сонун. Ошол армияда кандай гана сонун армия деп азыркы Стамбулдун мусулмандардын колуна өтө тургандыгын кабарлайт. Эң алгач бул улуу мүдө үчүн сахабалардан Аюб Аль-Ансари 90 жашына келгенине карабай аскерлер менен ыйык жолго чыгат. Жолдо ооруп кулайын деп калган кезде өзүн атына байлап алат да сапарын улайт. Стамбулга жеткенде шейит болот. Учурда мүрзөсү Стамбулда. Арадан жылдар өтүп 1453 жылы Фатих Султан Мехмет Константинопольду алат. Ая Софияны мечитке айландырат. Стамбулдун мусулмандардын колуна өтүүсүндө бүткүл дүйнө жүзүндөгү үммөт жардам берет. Ая Софиянын мечитке айланышы Фатхтын мусулмандардын жеңишинин символу катары калыптанып калат. Фатих Султан Мехмет кийин атайын фонд ачып, мечитти жеке өзүнө каттаттырат. Мунун артынан осуятнама даярдап, ал жерде кимде ким Ая Софияны азыркы абалынан башка абалга айлантса, Аллахтын ага наалаты болсун деген мааниде каргышнама жазып калтырат. жыл Кемал Ататүрк Ая София мечитин жаап, музейге айландырат. Себеби анын максаты бүтүндөй Европага, христиан дүйнөсүнө жагынуу, жана алардан материалдык колдоо алуу эле. 1932 жылы Ататүрктүн буйругу менен азан түрк тилинде айтылып калган эле. Негизи эле бул мезгилдерде ислам ааламы кыйналып турган кез эле. 1938 жылы Ататүрк өлөт. 1950 жылы премьер-министр Аднан Мендереске Бедиузаман Саид Нурси 3 сунуш менен кайрылат. Ал сунуштар: биринчи, Ая Софияны кайрадан мечитке айландыруу. Экинчи, 18 жыл бою түркчө айтылып жүргөн азанды арабчага айлантуу. Үчүнчүсү, ыйык Курандын тафсири болгон Рисале-и Нур чыгармаларынын басылышына эркиндик берүү, уруксат берүү. Ал өз кайрылуусунда ушул 3 нерсе аткарылса, балээлердин жок болоорун баса белгилейт. Ушул жылы көптөгөн кыйынчылыктарга карабай азан кайра араб тилинде айтыла баштайт. Ошол эле кезде канча жылдан бери басылышына тыюу салынып келген Рисале-и Нур тафсирлерине уруксат берилет. 1961 жылы Аднан Мендерес бийликтен кулатылып, өлүм жазасына тартылат. Өкүм даргага асуу аркылуу ишке ашат. Анын өлтүрүлүшүнүн көптөгөн себептеринин бирөөсү Ая Софияны мечитке айландырууга болгон иш аракеттери эле. Он 14 томдон турган Рисале-и Нур тафсирлери мамлекет тарабынан 2014 жылдары басыла баштайт. 2020 жыл 10 июль 86 жыл бою жамаатсыз калган, музейге айланган Ая София кайрадан ибадат үчүн мечитке айланды. Бул иш-аракеттер башталаардан мурунда бүткүл христиан дүйнөсү ар кандай коркутуулар менен үркүтүүлөр менен бул кадамдан баш тартуу керектигин Түркия өкмөтүнө эскертет. Бирок буларга карабай Ая София кайрадан мечитке айланып, азан үнү жаңырып, бүткүл үммөттү кубанычка бөлөдү. Ушул жерден суроо туулат: Ая Софиянын бизге кандай тиешеси бар? Ая Софиянын ачылыш кубанычы бул жабылып калган бир мечиттин ибадат үчүн кайрадан ачылышынын кубанычы деген эле мааниге келбейт. Андан да ары жакка бара турган болсок, Ая София ислам ааламы үчүн мааниге ээ. Бул мусулмандардын башкалардан көз карандысыз бир көрүнүштө чечим кабыл ала алуу укугуна ээ болуусу деген мааниге келет. Мусулмандардын кара түндөн чыгып, бактылуулук таңына, чыныгы таңга жетти деген кабарды берет. Ошол эле кезде жеңиштин символу, кабарчысы, сүйүнчүсү.
Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жогоруда айтылган Константинополь же болбосо азыркы аты менен Истамбул сөзсүз фатых болот. Мусулмандардын колуна өтөт. Аны фатых кылган кол башчы кандай гана сонун, ошол армияда кандай гана сонун деген хадисинин дагы бир чагылуусу 10-июль күнү кайрадан ишке ашты. Бул окуя руханий бир фатых, жеңиш. Мындан ары жылмаюу эмоциясы жашыл жакка өтө берет. Фатых мубарак болсун. О, менин бир туугандарым, бизди бактылуу келечек күтөт. Аллахтын мээри менен эч үмүт үзбөйбүз. Себеби Аллах Таала Куранда мындай дейт: Аллахтын ырайымынан үмүтсүз болбогула. Ая Софиянын тирилүүсү. Кудустагы Ал-Акса мечитинин эркиндикке чыга тургандыгынын кабарчысы. Ая Софиянын тирилиши. Дүйнөдөгү мусулмандардын бактылуулук таңы. Ая Софиянын тирилүүсү мусулман эле эмес, бүткүл мазлумдарга, жапа чеккендерге, таланып тонолгондорго үмүт отун берген оттун алоолонуусу. Ая Софиянын тирилүүсү түрк элдеринин, мусулмандардын, деги эле адамзаттын дүйнө жүзүнө айта турган сөздөрү бар экендигинин кабар берет. Ая Софиянын тирилиши Бадырдан Малазгиртке, Нигболудан Чанаккелеге чейин олуттуу окуяларды кайрадан эскерүү убагы. Ая Софиянын тирилиши шейиттерибиздин, ардагерлерибиздин рухун жан кечип болсо да ыраазы кылуунун ишараты. Ая Софиянын тирилүүсү Те Бухарадан Андалуска чейин уланган маданиятыбыздын символ шаарларына чын жүрөктөн айтылган саламыбыз. Ая Софиянын тирилүүсү Алпарсландан Фатихке, андан ары Абдулхамидке чейин жеткен эскерүү. Ая Софиянын тирилүүсү Фатихтин рухун ыраазы кылуу, Акшамсуддин руханиятын, Мимар Синандын эстетикасын жүрөгүбүздө эскерүүбүз. Ая Софиянын тирилүүсү адамзат заргып күткөн адилеттүүлүк, намыс, адеп ахлак, тавхид жана бир туугандык сыяктуу улуу нурларыбыздын кайрадан бийиктикке көтөрүлүүсүнүн жишааны. Ая Софиянын тирилүүсү бул мечиттин эшигиндеги чынжырлардын үзүлүшү эле эмес, бүткүл колдордогу, буттардагы кишендердин үзүлүшү, талкаланышы. Азан арабча айтылып баштаган 70 жылдан кийин Фатихтин аманаты Ая Софиянын мечитке айлануусу кечиккен бир талпынуу. Бул окуя ислам дүйнөсүнүн ар жагындагы рухий баалуулуктарыбызга, жасалган чабуулдарга эң кооз жооп. Иншалла, бул куттуу жолдо алга умтулууда токтобостон, кайтпастан, коркпостон, берилүү менен чечкиндүү түрдө максатка карай жол тартабыз, талпынабыз. Бейиш нуру.